Учурда АКШдагы партия ичиндеги президенттикке талапкерлерди шайлоо уланууда. Жакында эле Невада штатында миллиардер Дональд Трамп жеңишке жеткенин айткан элек. Алдын ала маалыматтар боюнча дал ушул штатта рекордтук сандагы шайлоочулар катышкан. Учурда Аризона штатынын Феникс шаарынан 11 каналынын баяндамачысы Мамасадык Багышев менен АКШдагы шайлоо темасы боюнча кеп улантабыз. Мамасадык мырза, саламатсызбы? Биринчи эле сурайын дегеним, ноябрда өтө турган президенттик шайлоолордун алдында азыр праймериздер болуп жатканы боюнча кабарыбыз бар. Анын жүрүшү туурасында баяндап бересизби? Дегеним, дегеле праймериздин мааниси тууралуу кыскача түшүндүрүп, анан кайсыл саясий күчтөрдүн ат салышып жатканына токтолсоңуз. Айгерим, чындыгында Америка Кошмо Штаттарынын саясий айдыгында азыркы учурда эң бир кызыктуу моменттер өтүп аткан чагы. Анткени баарыбызга маалым болгондой 1 февралдан тартып президенттик шайлоолордун алдын ала туру катары эсептелинген праймеристер башталды. Эскерте кетсек, мында ар бир көрсөтүлгөн партия, биз билебиз, эки эле партия катышат, республика жана демократтар. Алардын алдын ала белгилеген талапкерлердин арасында лидерлер аныкталмакчы. Ал лидерлер үстүбүздөгү жылдын 8 ноябрындага белгиленген президенттик шайлоолорго катышат. Ал эми ал талапкерлердин арасында бизге белгилүү болгон Америка Кошмо Штаттарынын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон жана ошондой эле миллиардер Дональд Трамп. Ушул эки фигура өтө көп карама каршылыктарды учурда Америка коомчулугунда шайма-шай жаратып аткан чагы. Белгилей кетсек, праймеристер 1 февралдан баштап биринчи эле Айова деген штатта өттү. Анда демократтардын арасынан биз белгилегендей Хиллари Клинтон лидерликке чыкса, ал эми республика партиясынын атынан Техас штатынын мурдагы губернатору Тед Круз бул миллиардер Дональд Трамптын эң бир көрүнүктүү талапкерлердин бири болуп саналат. Ошондой эле Нью-Гэмпширде өткөн таймашта буга каршы Дональд Трамп жеңип алды. Ал эми демократтардын өкүлү Берни Сандерс Хиллари Клинтондон озуп чыккан болчу. Ушул эле өткөн жуманын акырындагы болуп өткөн дагы бир праймеристер бул Түштүк Каролина жана Невада штаттарында болуп өттү эле. Белгилей кетсек, мында Флорида штатынын мурдагы губернатору жана өткөн президент Джордж Буштун иниси Джеб Буш өзүнүн 8,1% менен ушундай пайыз менен добуш алды эле. Бул эч кандай лидерликке жатпайт деген сындар тагылган соң ал өзүнүн талапкерлигин президенттик таймаштан алып салды. Бул ушул эле учурда Түштүк Каролинада болуп өткөн праймеристе Дональд Трамп алдыга озуп чыкса, Невададагы болуп өткөн праймеристе Сандерс Хиллари Клинтонге жеңилди. 52% менен Хиллари Клинтон алдыга озуп чыкты. Белгилей кетсек, алдыдагы боло турган шайлоолорго өтө кызуу талкуулар жүрүп атат коомчулукта. Анткени бул шайлоолордо кандай тышкы жана ички саясатка болгон өзөктүк маселелер коюлуп атат. Ошолор боюнча дагы эмки берүүлөрүбүздө сөз кылмакчыбыз. Айгерим. Учурда шайлоо өнөктүгүнө бара жаткандардын катарында бир катар чырлуу талапкерлер бар экени дагы маалымат бар. Алсак ошол эле миллиардер Дональд Трамп да атасак болот. Негизи Америка коомчулугу бул сыяктуу талапкерди кандай маанайда кабыл алып жатат? Негизи карама каршылыктар эмнеде? Айгерим, чындыгында эле бул президенттик шайлоолорго талапкерлердин арасында эпатаждуу фигуралар да бар. Алардын бири бизге маалым болгондой Дональд Трамп. Ал өзүнүн өтө скандалдуу саясий көз караштары менен коомчулукка белгилүү болуп атат. Бул кишинин төгөрөгүндө дагы 17 февралда болуп өткөн өз пресс жыйынында президент Барак Обама да өтө катуу сындарды айткан болчу. Анын оюнча Дональд Трамптын президенттикке болгон талапкерлиги бул жакшы көрүнүш эмес. Анткени бул киши өзүнүн көз караштары менен президент болууга татыктуу эмес деп айтылган. Ошондой эле ага жооп катары
Дональд Трамп дагы бир пресс жыйынында айтып белгилеп кеткен болчу. Барак Обама бул тарыхтагы эң эффективдүү эмес президент катары калды, анткени бул өлкөнү өтө артка тартты деген чоң сындары менен дайым эле айтып келген. Ушул жолу дагы президент Барак Обаманын сынына карата жооп келди. Ушундай эле бул коомчулуктагы булардын колдоо рейтинги өтө ар кандай карама каршылыктуу болуп атат, анткени бир штаттан бир штатка карата бизге белгилүү болгондой ар бир штаттын өзүнүн басымдуулук партиялардын бир көз караштары бар калктары бар. Мисалы үчүн алсак, Аризона штатында көпчүлүк дээрлиги бул республикалык көз караштагы адамдар. Ошондой эле мисалы үчүн Калифорнияны алсак, бул Калифорния өтө либералдуу жана демократтардын штаты катары белгилүү. Дагы бир суроо, шайлоочулар менен жолуккан талапкердин тышкы саясаттагы негизги багыттары кандай экен? Туура белгилеп кеттиңиз Айгерим. Чындыгында эле Америка Кошмо Штаттарындагы болуп аткан президенттик шайлоолорго бүткүл дүйнө көз салып турган чак, анткени бизге белгилүү бул өлкөдө ким президент болсо, ошонун кандай тышкы саясатка болгон мамилесиге карата дүйнөдөгү саясий абал дагы ошого карата өзгөрүүсү мүмкүн. Ал жада калса дүйнөлүк биржалык фондуларга өзүнүн таасирин тийгизе турган, рынокторго таасирин тийгизе турган чоң бир иш-чара болуп атат. Ошон үчүн бүткүл дүйнөнүн медиасы жана лидерлери бул азыркы болуп аткан окуяларга жакындан көз салып турушат. Бизге белгилүү болгондой, Республика партиясы бул өтө консервативдүү саясий кыймыл. Булардын платформасында Америка Кошмо Штаттарынын державалык принциптерин күчөйтүп, болгон ордун, милитаризмди күчөйтүүгө көбүрөөк чакырышат. Ал эми буга карама каршы демократиялык партиянын тышкы саясат вектору бул көбүрөөк либералдаштырууга багытталган. Ал эми ошондой эле дүйнөдөгү болуп аткан конфликттерге Америка Кошмо Штаттарынын кошкон салымын такыр башкача позициялоого чакырып аткан учуру. Ошон үчүн биз бул Америка Кошмо Штаттарында болуп аткан президенттик шайлоолордогу трендтер жана болуп аткан бардык окуяларга жакындан сарысеп салып турабыз 11 каналында. Рахмат айтам сизге. Акшнын Аризона штатындагы Феникс шаарынан 11 каналынын баяндамачысы Мамасадык Багышев байланышта болду. Биз Америкадагы болуучу президенттик шайлоонун тегерегинде маектештик.